Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн биз физика сабагынан көз жана көздө жүрүүчү оптикалык кубулуштар деген теманы өтөбүз. Максаты окуучулар адамдын, жаныбарлардын жашоосундагы көздүн маанисин билишет жана андагы жүрүүчү оптикалык кубулуштар жөнүндө маалымат алышат. Турмуштагы мисалдарды угуп жана байкоо менен ойлоо сезимдери калыптанат, таанып билүү жөндөмү жогорулайт. Адамдар, жаныбарлар маалыматты көрүү аркылуу 80%, угуу аркылуу 10%, жыт сезүү аркылуу 6%, туюу аркылуу 3%, даам татып аркылуу 1% маалыматты алышат. Көз адамдын бардык омурткалуу, омурткасыз айрым жаныбарлардын жарыкта болгон дүүлүгүлөрдү кабыл алуу органы. Көпчүлүк омурткасыздарда көздүн кызматын анча татаал эмес көрүү органы аткарат. Адамдын жуп көзү баш сөөгүндөгү көз чуңкурларынан орун алган. Көз көрүү нерв аркылуу мээ менен байланышкан көз алмасынан жана кошумча бөлүктөрдөн турат. Адамдын көзү алмасы тоголок келип диаметри 24 миллиметрге жакын. Биринчи бул сүрөттөлүштө көздүн алдыңкы камерасы, экинчи чечекей, үчүнчү түстүү жел, төртүнчү көздүн тунук кабыгы, бешинчи карек, алтынчы көз булчуңдары, жетинчи айнек сымал дене, сегизинчи тор кабыкча, тогузунчу сары так, 10-чу сокур так, 11-чи көрүү нерви. Каректин артында чечекей орун алган. Чечекей менен тор кабыктын ортосунда көңдөй тунук килкилдек менен толтурулган. Аны айнек сымал дене дейт экенбиз. Карек аркылуу өткөн жарык нуру чечекей, башкача айтканда, линза аркылуу өткөндө сынып, тор кабыкчага чогулат. Көзгө түшкөн ар кандай нурларды чечекейдеги сынышы жана тор кабыкта чогулушундан биз адамдын же кандайдыр бир нерсенин сүрөттөлүшүн алат экенбиз. Нормалдуу көзгө түшкөн жарык нурлары көз торчосунан кесилишип, ошол торчодо сүрөттөлүш пайда болсо, нерсе даана көрүнөт. А нерседен түшкөн жарык нуру көз торчосуна жетпей кесилип же андан өтүп барып кесилишип, нерсенин сүрөттөрү көз торчосунун алдында же артында пайда болсо, нерсе начар көрүнөт. Алысты начар көрөт. Эгерде сүрөттөлүш көз торчонун алдында пайда болсо, көз жакын нерсени жакшы, алысты начар көрөт. Алыстан начар көрүүчү көздүн кемчилигин оңдоо үчүн ийинмек линзалуу көз айнекти колдонсо болот. Анын жардамы менен нерселердин сүрөттөлүшү көз торчосунун өзүндө алынат. Алыстагы нерсе даана көрүнөт. Буюмдарды өтө жакын коюп иштөө, окуу, жазуу, компьютерде иштөө себеп болот. Аралыгы 25 сантиметр болуш. Алыстан начар көргөндүн көзү бат чарчайт, көп окуганда же жазганда каштын үстү. Эгер сүрөттөлүш көз торчосунун артында пайда болсо, көз алысты аралыктагы нерселерди жакшы, жакынды начар көрөт. Мындай учурда томпок линзалуу көз айнек колдонулат. Томпок линзадан жана көз чечекейинен өткөн нурлар көз торчосунан кесилишип, нерсенин даана сүрөттөлүшүн алынат. Демек, көздүн жакынды көрө албаган кемчилиги оңолот деп айтабыз. Себеби
Томпок линза менен биз жакынды начар көргөн көздүн оңдойт экенбиз. Эми ар кандай жаныбарлардын түстөрдү кандай кабыл алышат? Адам 60ка жакын түстү айырмалай алат. Иттер кара жана ак түстөрдү гана айырмалай алышат. Жарганаттар түстөрдү айырмалай алышпайт. Арылар спектрдин кызыл бөлүгүн көрүшпөйт. Тереңдеги жашоочу кальмарлар жылуулук нурун гана сезишет. Чымындын көздөрү майда торчолордон турат. Тереңдикте жашаган балыктардын көздөрү томпогой болушуп, телескопко окшоп начар жарыкты да көрө алышат. Айрым суу тереңдигинде жашоочулардын көздөрү башынан сыртка чыгып турат. Куштардын көрүү аппараттары башка жаныбарлардыкына караганда күчтүү. Зебранын кареги өтө чоң болсо да, адамдыкына караганда көрүү аралыгы. Келгилечи балдар, жогорудагы сүрөттөлүштө кайсыл көздө алысты начар көрөт, кайсы көз жакынды начар көрөт? Кана эмесе айтып көргүлөчү. Албетте, могу биринчи сүрөттөлүштө кандайдыр бир нерсенин сүрөттөлүшү, башкача айтканда келип чечекейден сынып, тор кабакка жетпей сынып отурат. Бул кандайды начар көрөт? Албетте алысты начар көргөн көз. Муга биз кандай линза колдонобуз? Иймек линза колдонобуз. Ал эми экинчи сүрөттөлүш чечекейден өткөндөн кийин тор кабактан ашып, анан чогулуп атат, кесилишип атат. Bunday көз жакынды начар көз деп атайбыз. Мунун кемчилигин оңдош үчүн томпок линза пайдаланат деп биз жогоруда айтып. Эми келгилечи балдар. Бул сүрөттөлүш айланабы же спиральбы? Карап. Ооба балдар. Бул айлана түрүндө адамды бул сүрөттү жакшы карасаңар, айлана айта алабыз. Келгиле эми балдар. Сабакты биз бышыктаганда Пиза боюнча атайын тест түзүлгөн, ушул тест менен иштейбиз. Ар бириңерге баракча таркатылган, Ушу баракчадан жакшы окуп, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Анда эмесе келгиле биринчи суроого баштайлы. Биринчи тапшырма. 8-Б классында 26 окуучунун ичинен 8 көк көз, 12 күрөң көз, 4 жашыл көздү жана 2 боз көздү окуучу. 3 окуучу жакынды, 2 алысты көрө албагандыктан көз айнек тагынышат. Жакын жана алысты көрө албаган адамдардын көздөрү кандай түстө экенин аныктаңыздар. Төмөн жагынан силер өзүңөрдүн оюңарды толуктап жазыңыздар. Экинчи тапшырма. Көрүүнүн начарлашына кантип каршы туруу керек? Жакшы көрүү үчүн негизги сунуштарды иштеп чыгуу. Кандай сунуштарды иштеп чыгат элеңер? Жогору төмөндөгү жоопко кийин жазыңыздар өз оюңарды. Калтырып кеткен сөздөрдү таап ордуна коесуңар. Сүйлөмдү, текстти жакшы окуп, ошол калтырылып кеткен сөздөрдү тапкыла. Андан кийинки тапшырма окуп чыгышыбыз керек. Басня Крылов.
Маймыл жана көз айнек. Маймылдын көзү карыганда алсырап калды. Ал адамдардан укту. Бул жамандык али анча чоң эмес экенин. Болгону көз айнек алуу керек. Ал өзүнө көптөгөн көз айнек алды. Ал көз айнектерин ар бери жагына тагат, же алардын таажысына кысып коет, же куйругуна байлайт. Бирде жыттайт, бирде жалайт. Көз айнек такыр иштебейт. Уф, туңгуюк дейт ал. Жана тиги келесо, адамдын баардык калптарын ким угат? Алар мага көз айнек жөнүндө гана калп айтышты. Бирок аларда чачтын эч кандай пайдасы жок. Маймыл бул жерде көңүлү чөгүп, капа болуп кеткен. О таш, алар абдан көп болчу. Ошол гана чачыраган, жаркылдаган дейт. Анда эмес 4-чү тапшырманы карап өтөлүчү. Карыганда маймылдын кандай көрүүсү бузулганын аныктап, көрүүнү туура оңдоо үчүн көз айнекти тандаңыз. Эгерде көз айнек алысты начар көрөбү, жакынды начар көрөбү, кайсынысын силер өзүңөрдүн оюңар менен жазып чыгасыңар. Ооба же жок деген сөздөрдүн алдын чийип коесуңар. Белгилейин балдар. Биз жогоруда тесттик тапшырманы аткардык. Өзүбүздүн ойлорубузду жаздык, Анда эмесе биринчи тапшырманын жообун карап чыгалычы. Жакын жана алысты көрө албаган адамдардын көздөрүнүн түсү өзгөрбөйт деп жазсаңар, буга 1 балл коесуңар. Экинчи тапшырма. Жатып китеп окуба. Коомдук транспортто китеп окуба. Компьютерде көп отурба. Көз менен китептин аралыгы 25 сантиметр болушу керек деп жазсаңар, 2 балл койгула. Жазгансыңар, бирок жообу толук эмес болсо, 1 балл коюңуздар. 3-чү тапшырма. Эми текстти карап чыгалчы. Линзалар формасы боюнча томпок жана илмек болуп 2 түргө бөлүнөт. Ортоңку бөлүгү 2 бөлүгүнө караганда калың линза томпок линза деп аталат. Ортоңку бөлүгүнө караганда 2 чети калың линза иймек линза деп аталат. Томпок линза нурларды бир чекитке чогултат, ал эми илмек линза жарык нурларын чачыратат деп баарын туура жазсаңар, 2 балл койгула. Эгер жообу толук эмес болуп калса, анда 1 деген балл койгула. Эң акыркы тапшырмасында, эгерде маймылдын көзү алысты начар көрүү деп ооба деп белгилесеңер, анда төмөндөгү кызыл түстөгү ообаны белгилесеңер, 2 балл койгула. Же жашыл түстөгүнүн баарын ооба десеңер, анда дагы 2 койгула. Эгер кара түстөгү ообаны белгилесеңер, муга да 2 койгула. 2 көрдүңөрбү балдар? Ушул сабакты биз бүгүн көз жана көздө жүрүүчү оптикалык кубулуштар деген тема боюнча маалымат бердиңер. Ошону менен бирге өзүңөр дагы сабакты бышыктадыңар, тесттик суроолорду жооп бериңер. Келгиле эми сабакты жыйынтыктайбыз. Көз татаал оптикалык аспап экенин билдик, бүгүнкү сабакта. Көздө линза сыяктуу жарыктын сынышы физикалык закондору боюнча өтөрүн билдик, Көздүн көп тараган кемчиликтерин жакындан жана алыстан көрбөөчүлүк, эмне себеби үчүн алысты начар көрөлүн, эмне үчүн жакынды начар көрөлүн, анын кемчилигин кантип оңдошту биз билдик бүгүнкү сабакта. Начар көргөн көздөрдү оңдоого болот дейт. Көз маалыматты 80% кабыл алат. Көздү сактайлы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.